Өкмөттүн расмий ыйгарым укуктары абдан чоң. Президенттигинен да чоң, парламенттен да жогору болуп калды. Ошол өзүнүн расмий ыйгарым укуктарын жакшы аткара албагандын азабы болуп атат да. Элдин алдында лидер болуп өкмөт өзү ушундай бир жол көрсөткөндүн ордуна элдин баягындай барымтасында калгандай, кээ бир күчтөрдүн баягындай бир барымтасында калгандай ошо элең салаң болуп келатканын азабы ушул болду да. Логистикалык борборду баягындай шан шөкөт кылып ачуудан мурун баардыгын эсептеш керек болчу. Азыр эмне болду эми? Эл өзүнүн жыйынтыгын чыгарып койду. Ошондой эле нерсе ошо жери боюнча жана башка эпизоддор болуп атат. Ошондуктан менимче президент өзү ушул маселеге азыр абдан катуу көңүл буруш керек го. Анткени алда турган шайлоонун биринчи эле кадамы абдан олдоксон болуп калгандыгын көрдүк, ар ошо каттоо маселеси боюнча. Вот ошолордун баардыгы келип анан кийин критикалык масса деп коебуз биз физиктер. Ошол топтолгондо анда башкаруусуз бир элдин өзүнүн демилгеленген кыймылы башталып кетиши мүмкүн да. Андан Кудай сактасын, анда абдан эле жаман болот.